Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда мен Мурат Жолкеев. Бүгүнкү биздин темабыз 25-26 ноябрда өтүүчү элдик биринчи курултайга багытталмакчы. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиясына биз ушул курултайга шайланып алган делегаттарды чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Каныбек Сарымсаков Сокулук району боюнча курултайдын делегаты жана ошондой эле Уран Рыскулов Москва району боюнча курултайдын делегаты. Урматтуу делегаттар, студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Эскертип кетейин, түз эфирдеги эгерде айтылып жаткан ушу биринчи элдик курултайга сунуштарыңыздар, пикирлериңиздер же ойлоруңуздар болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу коноктор, биринчи эле суроом албетте теле көрүүчүлөргө жана мага кызык болуп атат. Сокулук жана ушул Сокулук Москва райондорунда сиздерди 5 ноябрда мына делегаттарды шайлоо жүрдү. Кандай таристи өттү? Кандай өттү, кантип шайландыңыздар, ушу жөнүндө маалымат берип кетсеңиздер. Биздин айыл өкмөт 7 айдан турат. Ошол ар бир айылда жыйын өткөрүп, ошол 50 киши чогулду баягы жыйынга. Ошо 50 киши чогулуп анан келип 2 кишини тандаган. Анан ошол айылдык жыйында мен өзүм катышпай калдым, ошо жумуштар менен. Анан ошо аксакалдар өздөрү чечим чыгарып мени баягы 50 кишиге делегат кылып жибердиптир. Ошо 50 кишинин ичинен ага катыштым. Ошол жерден 7 киши сурулуп чыгып, анан 7-дөн экөөбүз тандалып чыктык. Сиздерде? Албетте, бизде деле ошол баардык аймактарда өткөндөй эле бизде да биринчи айылдык курултай өтүп чыкты. Ага 40тан ашык делегат катышты. Ошол жакта бул 5 ноябрга чейин да бир ирет баардык делегаттар чогулган. Курултай эл чогулуп, курултай делегаттарын шайлаган. 40 делегаттан турган. Андан кийин ошол күнү айылдык курултайдын төрагасын шайлаган. Андан кийин 5 ноябрь күнү бүткүл өлкөбүздүн айыл аймактарында ошол жергиликтүү курултайлар өттү. Ал курултайда жанагы белгиленген маселени, көйгөйлөрдү көтөрө турган көйгөйлөрдү, андан тышкары 2 делегатты республикалык деңгээлде элдик курултайга жөнөткөн. Анын бири мен болдум. Анан өйдө жогоруда сурооңузду айтып кеттиңиз, бийлик өкүлдөрү катыштыбы, кийлигишүүлөр болдубу деген мен кескин эсе жок деп айтам. Анткени биздин айыл өкмөт башчыбыз кийлигишүү дагы эмес, залда отургандан коркуп, кийлигишүү болуп калбасын деп залдан да чыгып кетти. Эң жакшы. Бул жерде бул курултайдын айырмачылыгы ушунда да болуп атат да, делегаттарды тандоо маселесинде. Мурунку бийлик өткөзгөн курултайларды көрүп келгенбиз. Администрация башчылары, айыл өкмөт башчылары келип сен барасың деп эле жөнөтүп койчу да. Бардыгыбыз эле билебиз да. Мунусунда болсо эл өзү чогулуп, ар бир айыл аймактарда чогулуп, өз делегаттарын өздөрү шайлашты. Жакшы. Мына көйгөйлөр деп сөзүңүздө да айтып калдыңыз, урматтуу Каныбек мырза. Негизи эле баягы Сары Өзөн чүйдүн эмес, жалпы эле Кыргызстандагы бүгүнкү көтөрүлүп аткан маселелер жана көйгөйлөр бирдей эле деп айтып кетсек болот да. Буга чейин келген сиздердин кесиптештериңиздер, ушу делегаттар өз сөздөрүндө бул маселеге кененирээк токтолушканда, буга сиздердин ушу мисалы Москва жана ошондой эле Сокулук районундагы өзгөчө бир дагы маселелер көтөрүлгөн учурлар кездештиби? Негизи сиздерге кандай талаптарды коюшту? Мурдакы биздин кесиптештер кеп сүйлөгөн бизди уктук. Укканда ошол талаптар, баягы өтүнүчтөрдүн баары оп-окшош. Эгиз коосудай. Мисалы Москва районунда ошо бизде Төлөк деген чек-арадагы айыл өкмөт бар. Ошонун статус алып берүү жөнүндө маданият үй жок. Ошол билген районда. Ошол Москва районча маданият үй. Маданият үй талкаланып, уй сарайга айланып калганда ошону оңдоо, анан жол маселеси, ушул 3 маселени көтөрүп чыккан. Ошол кечээ болуп турса, ошондой эле маселе Жайыл районунда, Панфилов районунда. Анан мен ойлойм да, бул курултай деген бул эми ошол айыл өкмөттүн деңгээлине түшпөй, айылдын деңгээлине түшпөй, бир мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттик келечеги жөнүндө сөз сүйлөнө турган бир чоң идеологиялык бир иш чара болсо деп ойлогонбуз да биз. Эмне үчүн дегенде,
жанакы проблеманын баары ошо жергиликтүү ошол биз акимдерди чакырганбыз, айыл өкмөттөрдү чакырганбыз өзүбүздүн жыйында. Алар деле мойнуна алган. Ал проблеманын баарын ошол жерден чечсе болот жерден. Биз бияка ошол эме республикалык деңгээлге башка бир маселени алып чыксак, масштабтуу, мамлекеттик деңгээлде чечиле турганчы. Ошон үчүн мен ойлойм, бул курултайдын биз сакральный ыйык маанисин жоготпой, ошонун баягы төмөнтүгү айылдагы деңгээлге алып барбай, арыкка, сууга алып барбай, бир өйдөрөөк башкача ой жүгүрсөк депчи. Сөзсүз түрдө анын мааниси жөнүндө сизге суроо берем. Мен суроомо жооп берип койсоңуз. Албетте, бизде азыр ар бир айылда, ар бир айыл эмес, ар бир көчөдө көйгөйлөр көп. Бир айылда 3 эле маселеден эмес, 300дөн ашык, 3000ге жакын ар бир үй бүлөдө көйгөйлөр көп. Анын бардыгын тең баягы ушул курултай чечет деген бул жаңылыш пикир азыр коомдо да айтылып жатат да. Бул жерде эми ушул айыл аймактан көтөргөндө мен да айта кетейин. Саз айыл аймагынан 3 маселени көтөргөн. Бул спорт комплексинин жоктугу, баягы маданияттын үйүнүн жоктугу, анан таза суу маселесин көтөрүп келген да. Илгертен биздин айылда таза суу түтүкчөлөрү эскиргендиктен баягы союз маалында салынгандан азыр ыпырап өзүнөн өзү жарылып атат да. Ошондуктан ушундай маселелер көтөрүлгөн. Андан тышкары азыркы учурда баягы бизде айылдык курултай өттү, айыл жергиликтүү деңгээлде райондук жыйналыштар болду. Андан тышкары облуста жыйналыш болду. Ошол жакта мени облустун делегаттарынын атынан, Чүй облусунун делегаттарынын атынан төрага кылып шайлашкан делегаттар. Анан ошол Чүй облусу боюнча да карап келсем, сиз айткандай окшош көйгөйлөр чыгып атат да. Көбүн эсе социалдык жактан маселелер чыгып атат. Социалдык маселелер. Ошол эле мектептин жетишпегендиги, ошол эле больница куруу маселелери, ошол эле бала бакча куруу маселелери, инфраструктура маселелери, жол жазуу, таза суу деген сыяктуучу. Бирок ушул жаңылыш пикирди дагы мен эмне үчүн жаңылыш пикир деп атам? Анткени бул курултай бир көйгөйдү чече турган, же чечип сала турган жыйын эмес. Бул өзүндө айтып атат. Коомдук өкүлчүлүктөрдүн, элдик өкүлчүлүктүн кеңешүүчү жана байкоочу жыйыны болуп эсептелинет деп атат. Ошондуктан мен айтат элем, баягы бардыгыбыз эле урматтуу делегаттар дагы, урматтуу телекөрүүчүлөр дагы туура түшүнүш керек. Бардык эле айылдан биз ушул көйгөйлөрдү берип койдук, аны баягы маселен милдеттүү түрдө чечип берет деген ойдон алыс болушубуз керек. Оолак болушубуз керек. Ал ошол маселелер, ошол мектептин жетишсиздиги боюнча, жол куруу боюнча ар бир ведомство, министрликтер иш алып барыш керек. Алардын иши, ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши, мамлекеттик администрациялардын иши. Ошондуктан бул мен ойлойм, бул айыл аймактардан берилген ушул маселелер, көйгөйлөр бүгүнкү күндө чогултулуп алынган. Булар боюнча мен оюмча ушул курултайга чейинби же курултайдан кийинби баягы поручениялар берилип, өз ведомстволору баягы иштеп башташат деп. Рахмат. Урам мырза, сиз мынакей суроого жооп берип атып айтып калдыңыз, ушу курултайдын мааниси өзгөчө, башкача деп. Жогоруда айттыңыз, ушу баш атында жүрдүм эле, курултайдын түзүлүшү, анын форматы жөнүндө ойлорум бар деп. Ошого токтолуп кетсеңиз, мааниси эмнеде негизи? Бул курултай деген ошол бизге айтып атпайбы азыр парламент бизде. Ал деле курултайдын бир түрү. Бирок курултай деген бул система өзүнчө. Бул система биз кандайдыр бир орган деп түшүнүп атпайбызбы? Андай туура эмес. Курултайда мисалы мынакей Каныбек жакшы ойду айтып кетти. Баары айтып атат азыр делегаттар. Биз тандалып келдик деп. Биз системаны өзгөртөлү дегенбиз, ошо курултайда эч убакта шайлоо болгон эмес. Тандалып келген элдин арасынан эң мыктылары. Мына биз ошол райондон тандалып келип, анан келип область тандаганда эң мыктысы Каныбек экен, Каныбекти биз төрөгө алып шайладык. Айылда шайлоо болгон жок. Биздин 21 кылымдын аферасы, бул жана бир киши бир добуш, анан 3 миллион бюллетенди чыгарып шайлоо. Жер жүзүндө 400га жакын профессия бар. Ошонун ичинде профессияда бул спортсмен, күрөшчү, балбан, бул жазуучу, бул бир таксист, бул политик. Жана Сенека деген философтун айтканы боюнча политик деген бул эң ошол кесиптердин эң үстүндө турган киши. Саясатчы. Биз ошол саясатчыны бүгүн шайлоого алып барып, 3 миллион бюллетени чыгарып шайлатып атабыз да. Башка бир сөз бар да, эгер идеяны талкаланган келсе, аны сүрмөтөп алып чыгыш керек да. 3 миллион киши эч убакта жакшы кишини шайлап ала албайт.
Егер ошо шайлоо системасы менен 3 миллион бюллетень чыгарып туруп бир жакшы жазуучуну шайласак, Чыңгыз Айтматов жазуучу болмок эмес. Егер биз жакшы 3 миллион бюллетень чыгарып туруп жакшы медикти шайласак, Иса Акылбаев профессор болмок эмес. Биздин жыйын тайкө бөлөбүз, кошунабыз менин айылдашым деп кетмек. Ошондуктан мен айтарым, биз бул шайлоо системасын өзгөртүүгө киришиш керек. Могу курултайда биз ошону айтып чыгышыбыз керек. Ал бул курултайда шайлоо системасын өзгөртүш үчүн биз биринчи административдик аймактык реформага өтүшүбүз керек. Эмне үчүн бүгүн биздин саясатчылар чыгып сүйлөгөндө эле Америкада мындай, Европадан тигиндей деп билет. Анткени Европа, Америка ошол кыргыздын шайлоо системасы ошол курултайын алып алган. Мисалы Америкада 535 коллегия выборщиков деген бар, 51 штаттан шайланып келип, ошо президентти шайлап атпайбы? Мисалы Юта деген штат, северде эли аз 3 киши шайланып келет. Калифорния чоң штат, 14 киши шайланып келет да, ошолордон президентти шайлап атат. Мына курултай системасы, мына ушул эл тандаган кишилер. Ооба, курултай негизи эле биздин тиги илгертен келаткан эле биздин каныбызга сиңген. Ооба. Анан биз Европаны мисал кылып алсак деле дегеним да. Биз келатканда тиги эмени акимди 12 айлык өкмөт бар, бизди баарын чакырып алып айттык. Эмне үчүн мына элдер мондай көйгөйдү коюп атат бизге курултайдын делегаттарына. Эмне үчүн ошону жергиликтүү ошо жерден чечсек болбойт? Анткени административдик тиги башкаруу системасынын закону бар, мыйзамы, акимдер жөнүндө. Айылда сонун жазылган. Аким деген ошол жердеги чарбалык, административдик, экономикалык, социалдык маселелердин баарын чечет деп. Эмне үчүн чечпейсиң? Аким отуруп, мен чече албайм. Анткени ал бүт бийликти баарын тең жогору жака борборго алып кеткен. Ага госрегистр баш ийбейт, архитектура начальник баш ийбейт, айылга тиги паспортный стол баш ийбейт. Ошондуктан бир жакшы сөз бар да, Конфуцийдин. Бийлик менен байлыкты бир жерге чогулганда эл тентийт. 1,5 миллион эл үстүнөн тентип жүрөт. Бийлик менен байлыкты элге бөлгөндө эл биригет. А көрсө бийлик деген бул, жана 40 сыяктуу экен да, 40 үйүн жана үйүп койсоң сасыйт, чирийт. А эгер ошону короого чачып койсоң ал жер сеникичи. Ошондуктан бүгүн биз децентрализацияга өтүш керек. Обу жок бийликтин баарын тең жер-жерге берип. Дагы бир мисал келтирип кетейин. Мисалы бийликти килограмм менен ченеп көрөлү. Кыргызстандагы бийлик 7 миллион килограмм. Ошо 7 миллион килограммды баарын алып келдик да ак үйгө үйүп койду, ал көтөрө албайт аны. Ошондуктан ошону биз 44 районго бөлүп, 7 областка бөлүп беришибиз керек. Полномочияны бөлүшкөн үйрөнүш керек. Кошумчаңыз барбы, урматтуу Урам мырза? Же болбосо мен бир суроом, Урам мырза, Кандыбек мырза. Бир суроом негизи эле сиз мынакей ушул делегаттардын шайланып атканы тандалып келген Чүй облусунан эң жаш экенсиз да. Мынакей буга чейин келип кетти. Сизди биз баягы суроо болуп атат да, жаш муун катары ушул курултайдан сиз эмнени күтүп атасыз? Эми курултайдын элдик курултайдын максаты бул мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине байланышкан маселелерди талкуулоо деп турат да. Ошондуктан андан тышкары дагы мынакей бул курултай эмнеден келип чыгып атат дегенди да бир кичине айта кетишибиз керек болсо керек. Конституциябыздын 7-беренесинде элдик курултай деп жазылган берене бар. Аны президент Садыр Нуркожоевич аны өзүнүн ыйгарым укуктарына дал келген 71-беренеге ылайык ал жарлыгын чыгарып, анан убактылуу мындай жобо чыгарып атат. Ушул убактылуу жобонун негизинде бүгүнкү уюштуруу иштери жүрүп атат. Ушул жерде, ушул жободо уруксат берсеңиз, мен кагаздан да көргөзүп, конкреттүү түрдө окуп берип коеюн. Бул жерде элдик курултай мамлекеттик бийлик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши менен байланышкан маселелерди ошондой эле төмөнкүдөй маанилүү маселелерди талкуулоо максатында өткөрүлөт деп. Бул жерде айтылып атат, улуттук маданиятты, тилди өнүктүрүү жана кыргыздардын улуттук мурасын кайра жандандыруу деген пункту кетип атат. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын элинин салттарын жана мурастарын сактоо, ошондой эле экология жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, региондор аралык жана этностор аралык талаш тартыштарды жана чыр чатактарды чечүү, улуттук каада салттар менен үрп адаттары заманбап жашоонун реалдуу шарттарына ыңгайлаштыруу деген маселелер коюлуп атат. Бул тема десек болот. Бул ошол курултайга коюлган
темалар деп айтсак болот да. Маани башкы максаттары. Ушул максаттардын тегерегинде биз сөз жүргүзүшүбүз керек. Биз ошол жактан мен ойлойм, ушул маселелердин тегерегинде сөз кылышыбыз керек. Ошол эле мурунку бир ушул жерге келгенде мен да өзүм программамда бир айтып кеттим эле, кыргыз тили эмне үчүн өнүкпөй атат депчи, биз өнүктүргүбүз келип атат депчи. Подходдорду, методдорду алмаштырышыбыз керек. Жаңыча, заманбап өтүшүбүз керек. Эмне үчүн биздин бүгүнкү күнү кичинекей балдарыбыз 2 жаштан тили эмне үчүн орусча чыгып атат, же англисче чыгып атат деген. Эмне үчүн кыргыз тилинде сүйлөп чыкпай атат. Кыргыз бала бакчага барса дагы орусча сүйлөйт. Андайларды ар бирибиз көрүп атабыз да, өзүбүздүн балдарыбыз, неберелерибиз ошондой болуп атат да. Бул маселен баягы смартфон. Азыркы учурда смартфон, телефон, интернет, YouTube. Ал жакта контенттин көбү орусча же англисче кетип атат. Кыргызча контенттер аз. Жок эсе. Эмне үчүн биз андайларды колдоно албайбыз? Эмне үчүн ошол эле орустардын Маша Медведь деген мисалы жанагындай мультфильмдерин кыргызча которо албайбыз? Мисалы Казакстанга барып көрсөк, же Өзбекстанга барып көрсөк, ошол эле мультфильмдер өзбек тилинде, казак тилинде жүрүп атат. Эмне үчүн биз колдоно албайбыз? Биз деле кылсак болот да. Бунун деле кадамдары бар, чечүү жолдору бар. Мен мурунта айтып кеткем, азыркы учурда азыр ага токтолбой эле коеюн. Кошумчаңыз барбы? Эми биз каалайбызбы, каалабайбызбы, дүйнөдө өзгөрүүлөр болуп атат. Бүгүнкү ааламдашу бул Европада болгон жана кризистер, Америкадагы, Россияда менен Украинада согуштар, бул нерсенин баардыгын бир сценарий да. Биз кыргыздар ойлоно турган мезгил келди. Мындан ары кандай жашайбыз, кантип алып чыгабыз бул кризистен Кыргызстанды деп. Мен ойлойм, ошону бизде алып чыгыш үчүн баягы эскиче ой жүгүрткөн болбойт. Эскиче башкаруу да болбойт. Биз азыр бир жаңысын ойлоп чыгаш керек да. А жаңы деген эмне? Ошол баягы эле ата бабабыздын унутулуп калган каада салты, нарктары. Мисалы биздин Кыргызстанда 4000ге жакын мыйзамдар, конституция, кодекстер, нормативдик укуктук актылар бар. Ошонун өзгөртүү үчүн бизгечи үчөөлүү гана жетиштүү болмок да. Биринчи административдик аймактык реформа, экинчиси шайлоо системасын өзгөртүү, үчүнчү сот системасын шайлоо кылуу. Ошо эмне үчүн мындай айтып атам муну административдик аймактык реформа деп. Мисалы биздин саясатчылар мисал кылып келген Америка 51 штаттан турат. Ошол штаттын эмеси губернатору бүт ошол жердеги маселенин баарына жооп берет. Германияда 16 земли деп коет, өзү жооп берет, а биздикилер жооп бербейт. Бизде ошол штаттын баарын үйүп койгон. Мисалы атайын штатты башкаруу системасын эметкен да, көбөйткөн. Белоцкийде чакан айыл, абдан жакшы компактын жашаган. Бирок ошону алгандагы 2 айыл өкмөт кылып койгон, Первомайский, Белоцкий деп. Аны эмнеге бир кылса болбойт? Эмнеге болбойт? Атайын бак штатты бюджеттен акча жеш үчүн көбөйткөн да. А эмени кимди Москваны 17 миллион население, 12 өзүнүкү 5 миллион кирип чыккандары. Ошону бир мир башкарат. Эми сокулукту алып көрөлү. Өмүр бою сокулук айылы өзү компактный бир эме болуп келген. Аны болсо экиге бөлгөн Крупский айыл өкмөтү, сокулук айыл өкмөтү деп. Ошондуктан биз 453 айыл өкмөт эмес, компоновать этсек, азыр бир 300 айыл өкмөт болмок. Область менен жанакы райондорду бириктирип, ошону бир аймак кылсак болмок. Ошондо 14 аймак койсок, 14 аймак ошо президенттин колуна кол, бутуна бут болуп бермек да. Ошол жерде проблеманын баарын ошолор чечип. Ошондуктан мен курултайда дагы, курултайдын делегатларына дагы жалпы кыргыз элине кайрылышым керек да. Биз жанакы каналды, биз жанакы жолду, клубду, бала бакчаны чечиш үчүн биринчи биз ким келет бийликке, ким бизди башкарат, кандай система болот, ошону өзгөртүш керек. Анан жанакы калган маселенин баары ал себептери, жыйынтыгы. А себептерин бүт баары жанакы шайлоо системасында болуп атпайбы? Ошондуктан бүгүнкү курултай өзүнүн максатына жетпесе дагы бир жакшы жашаган башталды да. Ошентип элдин арасынан тандалып, курултай деген бар экен, ушундай система болот экен. Эл ичинде ойлонуп баштады да. Мен ойлойм, бул эме курултайдагы өзүнүн бул жолу өзүнүн баягы эмесине жетпесе дагы, бирок кийинки акырындап биринчи жолу болуп атат. Биринчи жолу болуп атат. Акырындап эл түшүнүп баштайт. Курултайдын максаты эмне? Бул шайланыш эме тандалыш керек, мунун кандай маселени көтөрүп чыгыш керек. Келечекте бүт баары ошол курултай аркылуу чечилет деп мен ишенем. Каныбек мырза, сиз сөзүңүздү айтып калдыңыз. Мени баягы ушу биздин Сары Өзөн чүйдөн
тандалып алган 8 делегаттын мындай куратору же болбосо башчысы катары Төрагасы деп аталат. төрагасы. Айтсаңыз, бүгүн мына сиздер акыркы болуп келип атасыздар. Буга чейин 6 сиздердин кесиптештер келип кетти, көйгөйлөр 1. Ошолордун баарын бириктирип, себеби 15 гана мүнутта убакыт берилет экен. Ар бир баягы областтан сүйлөп, өзүңүздөрдүн маселелерди көтөрүп, баягы чыгуу үчүн. Азыр бүгүнкү күндө убактыңыздар аз калды. Бул багытта иштер жүргүзүлүп атабы, себеби көйгөйлөрдүн баарын бириктирип айтып жетишиңиздер керек экен да. Милдеттүү түрдө бул ошол облустта чогулган жыйындан кийин эле баягы 4 позиция боюнча делегаттар шайланган. Анын ичинде ошол төрагалык, андан кийин баяндамачы, эсеп комиссиясы жана аксакалдар кеңешине. Ал жерден ошол баяндамачылар менен өзүнчө район төрагалары менен милдеттүү түрдө бул жөнүндө иштер жүрүп атат. Ар бир район өздөрүнүн болгон маалыматын, көйгөй маселелерин баардыгын тең баяндамачыга берип атат. Баяндамачы даярданып атат. Бирок анан 15 мүнөт дегенден дагы кичине мындай канча мүнөт болот экен, канча киши сүйлөйт экен деген ал регламент менен бекитилет, бирок ал регламент азыркы күндө жок. Ал регламент ошол 25 мүнөт аныкталат. Бирок азыркы маалыматтар боюнча 15 мүнөттө деп атышат. Азыр ал боюнча милдеттүү түрдө иштер жүрүп атат. Баяндамачылар өзүнчө иштеп атат, төрагалар өзүнчө иштеп атат. Бири-бирибиз менен бүгүнкү күндө баягы заманбап цифровизация мамилеси бүгүн группалар түзүлгөн. Өзүнчө айылдардын, айыл аймактарда группалар бар. Андан тышкары райондордо группа бар. Андан тышкары Чүй областында группа болуп, ошол Чүй областы боюнча өзүнчө онлайн курултай түзүлүп калды. Жакшы экен анда. Анын өзүнүн иштөө эрежеси дагы бар. Мисалы ошол областтык жалпы группага бардыгы эле 218 делегат чыгып жаза албайт. Ал жака өздөрүнүн райондорунда талкуулап алып чыгып, анан төрагасы гана жаза ала тургандай ушундай эрежелер иштелип чыгып, ошол менен байланышып бири-бирибиз менен иштер жүрүп атат. Кошумчаңыз барбы, урматтуу? Эми биз ошол 9 баяндамачы шайланган Чүй боюнча. Биз сүйлөшкөнбүз. Ошо жалпы Чүй боюнча бир 3 маселе алып чыгабыз. Биринчи райондун маселеси, экинчи областтын. Бул областтык маселеге мисалы Чүйдө 2 өндүрүш шаарлар болгон. Бул Токмок менен Кара Балта. Давайте ошону жандандыралы. Баягы завод, фабриканын баарын иштетип баштайлы депчи. Бул бир маселе. Анан ошондо мен өзүмдүн ой пикирим айткам балдарга, баяндамачыларга. Жайыл районунан шайланган жигит болчу. Үчүнчү маселе кылып, биринчи эки маселени чечиш үчүн үчүнчү маселени чечпей туруп чечилбейт ал. Давайте биз бири менен байланыштырып, ошон үчүн биз давайте системаны өзгөртөлү. Биз уже эскиче башкарууга болбойт. Уже айтып атпаймынбы, ааламдаштуу доорунда биз каалайбызбы, каалабайбызбы өзгөрүү болуш керек. Эл ошону талап кылып атат. Элдин мүдөөсү ошол. Бир жаңылануу, бир жакшы идеяны көрүү. Азыр эл бир жакшы сулуу кишинин тегерегинде бирикпейт. Азыр бир идеяны, жакшы бир ойдун, пикирдин тегерегинде биришет. Ошондон ошол пикирди элге берели. Эл эмнени талап кылып атат, эмнени сурап атат. Биз да ошону алып барып беребиз. Ошон үчүн элге бийликти бериш үчүн жана административдик аймактык реформага биз барышыбыз керек. Биз элдин алыш үчүн биз шайлоо системасын өзгөртүш керек. Мен жана баса белгилеп кеттим. 20-кылымдын аферасы бул бир киши, бир добуш, анан жанакы жашыруун добуш деген. Кыргыз эч убакта жашыруун добуш берген эмес. Шайлоо системасы бул кандайдыр бир маселени чечкенден башка дагы тарбиялык мааниси болгон. Ошол жерде жалпы элдин көзүнчө өзүнүн ой пикирин айткан, элдин пикирине каршы оюн айткан баланын дагы ой жакшы батыр бала экен, өз пикирин айтып атат деп. Азыркы жашыруун добуш менен биз митайым, коркок 200 кишини тарбиялайбыз. Тиги жашынып алып башка кишиге шайлап, бетиңе келип мен сени шайладым деп. Ошон үчүн бул шайлоо системасы тарбиялык Кыргызстан курултайы, Кыргыздын тарбиялыктан мааниси болгон. Ошондуктан бир киши бир добуш деген биз токтошубуз керек. Мына бүгүн кандай тандалып келди элдин баары. Ошондой эле тандаса, финансысы жок. Эч каражаты жок эле шайласа болот экен деп көрсө, элдин арасынан жакшы кишилерди. Анткени жана мен айтып кетпедимби? Кыргыздар эч убакта бир кишинин добушун санаган эмес, аны салмактап көргөн. Ошон үчүн Калыгул Олиянын добушу бүт көл өрөөнү басып кеткен. Калыгулга добушун өткөрүп беришип, биз ушул кишиге ишенебиз, ушул биздин маселени чечет деп. Биз да ошону үйрөнгөн, айтканды үйрөнүшүбүз керек. Бирок биз каалайбызбы, жакындабы же бир кечирээкпи, биз ошол системага келебиз. Акырындап мынакей 5 мүнөт убактыбыз калды. Сиздерге эркин микрофон берейин, урматтуу Урам мырза, Каныбек мырза, айтылбай калган сөздөр же кайрылууңуздар болсо, эркин микрофон. Ошол жалпы мен өзүмдүн шайлоочуларыма айтат элем,
ошол биздин маселе боюнча суранган бизде жанакы маданият үйү жок, бизде ушу жанакы бала бакчалары жок. Ооба, бул көйгөйлүү маселе жерлерде. Бирок ошол маселелерди чечиш үчүн мен жанакы айткан биз жана шайлоо системасын өзгөртүү, административдик аймактык реформага барышыбыз керек. Бизге 453 айыл өкмөтү, 44 район, 7 областтын кереги жок. Дүйнө жүзүндө болгон 3 тепкичтүү бийлик бар да, тепкичтүү. Бул республикалык деңгээлде аймактык, анан кийин жергиликтүү местный самоуправление. Биз ошого өтүшүбүз керек. Качан биз жергиликтүү элге бийликти бергенде, ошол жерде бала бакчада болот, ошол жерде жол да курулат, ошол жерде жана маданият үйү да ремонт болот. Рахмат. Каныбек мырза, сиз? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу көрүп жаткан делегаттар, бул элдик курултайга 1074 делегат баардык Кыргыз Республикасы боюнча, өлкө боюнча тандалып келип атат. Анын 1036-сы айыл аймактардан, 28-и чет элде жүргөн мигранттардан жана 10-у конфессиялык уюмдардан ушинтип келип түзүлүп атат. Бул жерде баягы ар кандай коомдо ушак айкын сөздөр жүрүп атат. Бардыгына так, аргументтүү, туурабы, чынбы деген маалыматтарды да өзүңүздөр издеп, анализдеп карап көрүңүздөр. Мына ар бириңиздердин айылыңыздарда ушундай делегаттарды тандоо иш-чарасы өттү. Өзүңүздөр да катыштыңыздар. Катышпасаңыздар, кантип тандалганы боюнча сиздер ошол айылдаштарыңыздардан билип алсаңыздар болот. Ошондуктан баягы дежурлар баратат. Дежур адамдар кайра эле курултайга чогулуп атат. Бийликти жактаган адамдар барып, баягы ошол курултайга чогулуп атат, делегат болуп атат деген кур сөздөргө ишенбеңиздер. Биринчиден мынакей биз өзүбүз дагы мына Уранбайке экөөбүз тең айтып өттүк. Биз ошол айыл аймагында кандай болуп тандалганыбызды, андан райондук деңгээлде, анан облустук деңгээлде кандай шайлоо тандоолор жүргөнүн бардыгын тең айтып көрдүк, өз көзүбүз менен көрдүк. Мына мен бүгүнкү күнгө чейин бир да бийликтин камчысын чапкан жаран эмесмин. Мен балким оппозицияга жакын жарандардын катарын, баягы сын пикир айткан, бирок аргументтүү сын пикир айткан жарандардын арасын толукташым мүмкүн. Мага окшогон, мына Уранбайкеге окшогон жарандар, активдүү жарандар бүгүн делегаттарга тандалып келип атат. Ошол сиздердин үнүңүздөрдү элдик курултайда жеткизебиз деген биз да үмүттөбүз. Ар бир делегат, ошол ар бир айыл аймактан чыккан делегат бардыгын тең үнүн жеткизебиз деген үмүт менен келатат. Кудайым буйрса, ушул курултай өз максатына жетип, кийинки өлкөбүздүн багытын тандап алып, мындан ары бизде жакшылык жана ийгиликтер болот деген ишеним бар. Рахмат. Сизге да кошулуп кетем. Каныбек мырза, урматтуу Уран мырза, айтканыңыздар келсин. Чындыгында эле бул элдик курултайдан биринчи биздин кыргыз жарандарынын үмүтү өтө чоң. Бекеринен электен өтүп шайланган жоксуңуздар. Кудай буйрса, алдыга коюлган ушул курултайдын максаттары орундалсын. Биринчи курултай бул жерде албетте өйдө ылдый болушу мүмкүн. Андан аркысында ак жол сиздерге каалап, курултайыбыз кыргыз үчүн, кыргыздын келечеги үчүн, биздин жаштарыбыз үчүн, мынакей көтөрүлүп аткан ушул биздин каада салт үрп адат, биздин идеологиябыз үчүн улуттук жакшы иштерди алып барат деп ишенебиз. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык билдирейин. Рахмат дагы бир жолу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушун менен биздин программа соңуна келип жетти. Биз менен чогууңуздарга ыраазычылык билдирейин. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.